Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Талас облусунда жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жер титирөө 3 ноябрь күнү саат 23:37 Талас облусунун аймагында катталып, очогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титирөө Талас районунун Кара Суу, Көк Кашат, Калба, Аксайым, Чат базар, Кызыл Туу, Акжар, Ташарык, Орто Арык жана Огонбаев айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандары жана кыйроолор катталган жок. Бишкекте төрөлгөн 3 эмге Садыр, Жапар жана Нуркожо деген ысым берилди. Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунун перинаталдык бөлүмүндө 29 октябрда 3 эм төрөлгөн. Бүгүн 4 ноябрда алар үйүнө чыгарылды. Аталган борбордун башкы дарыгери Салтанат Назаралиева эне жана 3 эмдин абалы туруктуу экенин билдирди. 21 жаштагы келин бизге нарындан кош бойлуулуктун 31-32 жумасында прекламсиянын оор түрү деген диагнозу менен келип түшкөн. 3 жума өткөндөн кийин операция жолу менен ара төрөлгөн 3 эркек баланы алып чыкты. Кабул келиндин алгачкы төрөтү, деди Назаралиева. 3 эмдин энеси Сезим Рыспек кызы балдарына Садыр, Жапар жана Нуркожо деген ысымдарды беришкенин билдирди. Мындай чечимди ата-энебиз кабыл алды. Ысымдарды президенттин милдетин аткаруучунун урматына айгардык, деди ал. 3 эм 2 кг 200 грамм, 2 кг 300 грамм жана 2 кг 500 грамм болуп төрөлгөн. Жаңы спикер Жүлөргө кылып Исаев менен Жумабековго чепкен жаап калпак кийгизди. Жаңы шайланган жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов буга чейинки төрагалык кызматты аркалаган Дастан Жумабеков Канат Исаевди чапан жаап калпак кийгизди. Мамытовдун айтымында катаал мезгилде бул адамдар спикерлик кызматты жакшы аткарып беришкен. Кошумчалагандай даярдалган 3-чү чепкен Мыктыбек Абдылдаевке даярдалган. Эске сала кетсек, Мамытов 100 депутаттын колдоосу менен жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында республика журт фракциясы төрагалыкка талапкер катары депутат Талант Мамытовду сунуштаган. Белгилей кетсек, Кыргызстан фракциясынын лидери, жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев бүгүн 4 ноябрда парламенттик жыйынында президенттик шайлоого катыша турганын жарыялап, жогорку кеңештин төрагасы кызматын тапшырды. Садыр Жапаров кымбат кийимдерди ага ким сатып бергенин айтты. Буга чейин социалдык тармактарда президенттин милдетин аткаруучунун кийген кийими бир канча доллар турары айтылып, көп талкууга жем таштаган. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров регион телеканалына маек берип жатып, өзү кийген кымбат баадагы кийимдер тууралуу суроолорго жооп берди. Жапаровдун кийген кийими социалдык тармактарда айтылгандай чынында эле өтө кымбат турарын. Аны президенттин милдетин аткаруучу кантип кийип калганын журналист сураган. Мен өзүм кийим тандабайм, эң башкысы мага чак келсе болду. Кийимди жубайым сатып келет. Сүрөтүмдү коюп аткарылган иштер тууралуу социалдык тармактан маалымат тараткам. Көрсө анда кийген кийимим кызуу талкууга алыныптыр. Кийимдерди досторум, туугандарым белекке беришти. Баасын сурабайм. Канча турарын азырда билбейм. Мен ал белектерден баш тарта албадым. Маселен, досум Камчыбек Ташиев мага сырт кийим белек кылды. Баасын сураган жокмун. Эртең кийип чыксам аны да сындаш мүмкүн. Москва, Санкт-Петербург жана Казань шаарларындагы мекендештер каражат чогултушуп мага кийимге чек берип жиберишкен. Бир туугандарым жана досторум ар кыл кийимдерди кийгизишти. Мен элдей эле кийинем, деген Жапаров. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактарда президенттин милдетин аткаруучунун кийген сырт кийими бир канча доллар турарын айтылып, көп талкууга жем таштаган. Камчыбек Ташиев коронавирустан айыкканда калган өмүрүмдү элиме арнайм дедиңиз эле. Фейсбуктун колдонуучусу Шерик Осмонэлиев Камчыбек Ташиевке нааразычылыгын жолдоду. Камчыбек Ташиев коронавирус болуп айыкканда калган өмүрүмдү элиме арнайм дедиңиз эле. Бирок чектен чыгып баратасыз. Ош Баткендеги жолугушуу идеясы сизден чыгыптыр. Эл ансыз дагы коронавирус менен жабыркап жатса, зордоп, күч менен чогултуп жатасыздар. Алардын убалы кимге? Деги эле элди кыдыруунун кажети бар беле. Барып эмне кыйратып койдуңар? Садыр Жапаровду жек көрсөткөндөн башка эч нерсе өзгөргөн жок. Кыйратып койгонсуз Оштон Жалал Абадка самолетту айдатып учуп кеттиңер. Анын чыгымын ким төлөдү? Албетте мамлекеттик бюджет. Бийликке жетпей жатып ушунча эсирип көптүңөр. Мындай болсо көпкө узабайсыңар. Элдин эсебинен учуп, казынаны тоногонду токтоткула. Уятыңар жок. Элдин эсебинен учуп, казынаны тоногонду токтоткула. Уятыңар жок экен. 1 сааттык жолго машина менен барсаңар көчүңөр жалпайып калабы?
Денесі мұздай электе байлық талашқан балдардай. Текебаев депутаттарды чимкирик болбоого чакырды. Кыргызстан фракциясынын лидери Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев парламенттин жыйынында президенттик шайлоого катыша турганын жарыялады. Ал бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы кызматын тапшырды. Республикада журт фракциясы Талант Мамытовдун талапкерлигин спикерликке көрсөттү. Жыйында депутат Өмүрбек Текебаев кесиптештеринин тез чечим кабыл алып жатканына нааразы болду. Урматтуу депутаттар, бир нече телеканалдардан түз эфирге кетип жатат. Өзүбүз сыйлабайлыбы, төрага кетелек, бирок арызын берди. Али кетелек. Аны кечинде түндөс эле кетиптир. Ордуна түндөс эле башканы коюп талапкер сунуш кылып жатабыз. Анан чимкириктен да төмөндөшүп кетпейли да, балким башка фракциялардан дагы сунуш болот. Денеси муздай электе байлык талашкан балдардай болуп калды, деди Текебаев. Депутат Евгения Строкова Ак үйдө Люмпендер талкалаган. Ошолор оңдосун, мен бир тыйын чыгарбайм деди. Бүгүн 4-ноябрда парламент Канат Исаев кызматтан кеткенден кийин спикерликке Талант Мамытовдун талапкерлигин карап жаткан. Талкуу талашсыз болгон жок. Бул жолу Зарылбек Рысалиев менен Евгения Строкова кайым айтышты. Сөз сүйлөгөн Рысалиев Ак үйдө жөнөкөй адамдар өртөгөнүн, алар нааразы болгондуктан митингге чыгышканын айтты. Ал биримдик Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын атынан депутаттыкка баргандардын эсебинен жаңы Ак үйдү курууну сунуштады. Талгат Турдумамбетович, сизге биринчи тапшырма, сиздин калыстыгыңызды ушундан текшеребиз, деди Рысалиев. Депутат Евгения Строкова буга кескин каршы чыкты. Мен сиз үчүн уялам. Сиз аксакалсыз, дайыма тапчишке кийип жүрөсүз. Кээде кызыл, кээде ак, кээде кара. Мен биримдикте болгонумдан уялбайм. Мен эч кимге акча берген жокмун. Биздин партияларды кемсинтүүнү токтоткулам. Дагы бир жолу айтам, бардык партиялар акча беришкен, бирок ар бир талапкер эмес. Мен акча бербейм. Кесиптешим кээ бир люмпендер биздин Ак үйдү талкалады деп туура айттым, деп билдирди Строкова. Алтынбек Сулайманов, Бабанов аман эле болсун. Бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов бүгүн 4-ноябрда парламенттин кезексиз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Бабанов тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Бабанов аман эле болсун, качан гана бир топтун ийгилиги болсо өзүнө ыйгарат, эгер болбой калса чекиге өзүн алып качат, деп билдирди Сулайманов. Мындан тышкары аткаминер Бабановдун премьерликке көпчүлүк сунуштаган эместигин, өзү чуркагандыгын кошумчалады. Беларусь Бакиевтерди Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн 4 жолу баш тарткан. Бүгүн башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйыны өткөрүп, бир катар суроолорго жооп берди. Анда журналисттер тарабынан суроо узатылып, мурунку президент Курманбек Бакиевдин жана анын жакындарын Кыргызстанга кайтаруу маселеси тууралуу суроо берилди. Ага жооп берген башкы прокурор мурунку президенттер эле эмес, жалпы эле сыртка чыгып кеткен кылмышкерлерди кайтаруу маселеси колго алынуусу керектигин белгиледи. Ал эми Бакиевтер тууралуу маселеге азырынча киреше элекдигин айтты. Ал эми башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташтык башкармалыгынын башчысы Асылбек Ахматов Беларусь мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиевди жана уулу Марат Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн 4 жолу баш тартканын билдирди. Анын айтымында Беларусь тарап Кишинев конвенциясына таянып, жогоруда айтылган адамдарды өткөрүп берүүдөн баш тарткан. 2011-жылдан тарта 4 жолу бул адамдарды Кыргызстанга өткөрүп берүү боюнча билдирүү жөнөтүлгөн. Саясий куугунтуктуулар болуп жаткандыгын айтып, алар биздин өтүнүчтү канааттандыруудан баш тарткан, деди ал. Садыр Жапаров, кызматымды 14-ноябрга чейин өткөрүп берем. 3-ноябрда регион телеканалындагы маегинде президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров кызматын 14-ноябрга чейин өткөрүп берерин билдирди. Азыркы иштеп жаткан баш мыйзам боюнча президенттин милдетин аткаруучу шайлоого катыша албайт. Бирок мен президенттин милдетин аткаруу милдетин 14-ноябрга чейин өткөрүп берем. Кудай буйрса катышам, деди Жапаров. Учурда БШКга президенттикке талапкер болушу үчүн Бектур Асанов, Назарбек Нышанов, Кубанч Чороев, Арстанбек Абдылдаев жана Адахан Мадумаров расмий арыз тапшырды. Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев 4-ноябрдагы парламенттик жыйынында билдирүү жасап, алдыдагы президенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын атынан талапкерлиги көрсөтүлүп жаткандыктан бул кызматын тапшырып берүүнү чечкенин билдирди. Саясат талдоочу Бакыт Бекетаев да президенттикке талапкер болушу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз даярдап жатканын Азаттыкка кабарлады. Башкы прокуратура Садыр Жапаровдун бир тууган эжесин экстрадициялоо өтүнүчү Польша мамлекетине качан жиберилгенин айтты. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун бир тууганы Райкуль Жапарова ушул жылдын 22-майында Польшанын аймагында кармалган. Бүгүнкү күндө аны экстрадициялоо боюнча кайра өтүнүч Польша мамлекетине жиберилген эмес. Бул тууралуу бүгүн 4-ноябрда башкы прокурор Курманкул Зулушев айтты. Ал эми аталган мекеменин эл аралык кызматташы бөлүмүнүн башчысы Райкуль Жапарованы экстрадициялоо боюнча өтүнүч ушул жылдын
жылдын июнь айында жиберилгенин, Польша тараптан жооп болбогонун, андан кийин кайра өтүнүч жөнөтүлбөгөнүн кошумчалады. Ички иштер министрлиги тарабынан Райкүл Жапарова издөөгө алынган, ага карата Октябрь райондук жана Бишкек шаардык соттору тарабынан сырттан чечим чыгарылып, 2014 жылдын 22 октябрында жана 2015 жылдын 3 апрелинде адалдоо, алдамчылык, коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган.